УКМК Райымбек Матраимовдун Азербайжандын борбору Бакуда экенин билдиришти. Издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов Азербайжандын борбору Баку шаарында экени аныкталды. УКМКнын маалыматына ылайык, УКМК тарабынан аны кармоо боюнча Азербайжан тарапка кат жөнөтүлгөн. Учурда Азербайжандын УКМКсы аны кармоо жана андан ары Кыргызстанга экстрадициялоо маселесин карап жатышат. Райымбек Матраимов Кыргызстандын жетекчилигине кол салуу аракетин даярдап жаткан азербайжандык трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун Кыргызстанда кармалган мүчөлөрү менен байланышы бар экендиги аныкталган. УКМК кызматкерлери Кыргызстан аймагынан Азербайжандан келген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармашкан деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Сереп Медиа. УКМК өлкө жетекчилигине кол салууну көздөгөн чет өлкөлүк Крим төбөлдөрдү кармады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтордун 5 мүчөсүн кармады. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта кармалгандардын баары Азербайжандын жарандары экени айтылат. Азербайжандын жарандары болгон 5 адам кармалды. Алынган ыкчам маалыматтар боюнча кармалгандардын бирөөсү криминалдык чөйрөдө селсаяк бродяга статусуна ээ деп айтылат билдирүүдө. Кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү Азгаров Кыргызстан уюшкан кылмыштуу топторго каршы жүргүзүлүп жаткан саясатына байланыштуу өлкөнүн жетекчилигине кол салууну уюштуруу үчүн өзүнүн аталган шериктери менен Кыргыз Республикасынын аймагына келген. Тактап айтканда, Кыргызстан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кылмыштуу идеологиядан массалык түрдө баш тартып, мамлекеттин саясатын колдоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын фонунда чет элдик криминалдык лидерлердин нааразычылыгын жараткан деп кошумчалайт УКМК. Буга байланыштуу УКМК 22 мартта ыкчам тергөө иш-чараларын жүргүзүп, жыйынтыгында жогоруда аталган адамдардын бардыгы кармалган. Учурда аларды Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартуу үчүн тергөө иштери жүрүп жатат. Ассалому алейкум, урматтуу Москва жана Питер шаарындагы жердештер. Кирди чыкты Казакстанга через Самара шаары, аэропорт же поезд аркылуу келсеңиздер болот. Өзүбүз тосуп границага алып барып келебиз. Кайра узатып дагы коебуз. ЖД вокзал аэропорттон тосуп алабыз. Стаж 10 жылдык водительдер каттайбыз. 8906 125 26 66 номерине чалып келсеңиздер болот. Москвадан учуп барып, границага печать бастырып, кайра Москвага жеткенге 18 саат же 20 саат убактыңыздар кетет. Билет алганыңыздардан көз каранды. Эч ойлонбостон төмөндөгү номерлерге байланышыңыздар. Үсөн мырза кызматыңыздарда.